Балыкчыдагы Шамал электр станциясы сыноодон кийин ийгиликтүү өтүп, электр энергиясын өндүрө баштады. Кечээ түнү кирди. Бүгүнкү таңкы саат 7-ге улуттук тармакка 8 мегаваттан ашык электр энергия биз бердик. Бирок биз азыр ошол тестовый режимде иштеп аткандыктан мындай как подарили да, кийин лицензияны алгандан кийин биз сатып баштайбыз. Шамал паркындагы курулуш 2 этап менен жүрөт. Алгачкы этапта 21 турбина орнотулуп, 50 мегаватт кубаттуулуктагы электр тогун өндүрүү көздөлгөн. Экинчи этапта дагы 20 мунараны орнотуу менен жалпы кубаттуулукту 100 мегаваттка чыгаруу аракети көрүлүүдө. Шамал электр станциясы толук ишке киргенде жылына 250 миллион киловатт саат энергия өндүрүп, регионду туруктуу электр энергиясы менен камсыздай баштайт. Ал эми мындагы жабдуулар чет өлкөдөн алынып келинген. Орнотуу, кураштыруу жана ишке салууда Германиядан адистер келип жасашты. Биздин потенциалыбыз негизи суудан алабыз электроэнергияны, гидропотенциал, анан ВИЭ деп коет. ЭКБ күн менен шамалдын частотасы, мен жалпак тил менен айтканда башкачараак да, аны кошулуш үчүн дагы атайын техникалар алынып келинип, атайын өзүнчө ячейка орнотулуп, анан ошол Шамал станциясынан өндүрүлгөн электр энергияны улуттук тармакка кошуш үчүн дагы бир топ жумуш аткарылды. Бир жума ошол Германиядан биз чакырган адистер иштеди, кошушту. Аны менен бирге биздин дагы өзүбүздүн Кыргызстандык улуттар тармактарынын өкүлдөрү, специалисттери дагы кошо карап, үйрөнүп, кандай болот дегендей ошонун үстүндө да иштедик да. Станция Ысык Көл облусунун электр энергиясы менен камсыздайт жана Каса 1000 долбоор аркылуу тышка да экспорттой алат. Президент кайра жаралуучу булактардан электр энергиясын өндүрүүгө артыкчылык берилерин ар дайым айтып келет. Андыктан мындай станцияларды келечекте өлкөнүн башка аймактарына да куруу планы бар. Гүлбарчын Молдоева, Сталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.